университетінде 2023 жана 2024 окуу жылына абитуриенттерди кабыл алуу Баткен мамлекеттик университетинде кызуу жүрүп башталды бүгүн. 17 июнда жалпы республикалык тестирлөөнүн жыйынтыгы менен биринчи тур башталып, 19 күнү саат 2-ге чейин катталып болот. Ал эми 20 күнү өткөндөрдү тууралуу сунуштар кабыл алынат. Биздин региондун өзгөчөлүктөрүн эске алуу менен ыйгарым укуктуу өкүл Абдыкерим Карабековичтин сунуш катынын негизинде Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана Илим министрлигинин колдоосу менен быйылкы 2023 жана 2024 окуу жылына БОСОго балл 100 балл негизги балл бюджеттик орунга, ал эми 95 жана 60 контракт негизге бекитилген. Мен өзüm Ақтатарда айылда жашаймын, чек арадамын. Кызым быйыл 11-те бүттү. Кызымды окушка алып келдим Батмага. Себеби Баткен шаары өзүбүзгө жагат, өзүбүздүн область. Ушул жерге алып келип окутайын деп үмүт кылдык. Кудай кааласа ушул жерде 110 балл менен келди, өтүп калса, буюрса ушул жерде жатаканалар бар экен. Ал үчүн биз сыймыктандык. Жакшы болуптур келип кеткениге. Мен өзүм 7 баланын энеси болом. 7 балам бар, баатыр энемин. Ушул Баткен шаарынан болом. Мен ушул Айтбаймаров мектебин бүтүп, ушул Батмага тапшырып жатам. Мен Батмага тапшырганымдын себеби Баткен мамлекеттик университети бул мен үчүн ыңгайлуу болду. Бишкек Оштуга караганда мен ошол ал жака барып окуп, ал жакта көп чыгымдарды кылгандын ордуна ушул Батмы ыңгайлуу болгон үчүн өзүмдүн шаарымда өзүбүздүн университетти тандап тапшырып жатам. Менин кесибим, өзүм тапшырып тандаган кызыккан кесибим бул юрист. Ошон үчүн азыр Батмы университетине келдим. Бул жерде келип азыркы учурда тапшырып атам. Менин негизги ОРТнан алган баллым 124, ал эми кошумча баллым 68 болду.